Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Эми тажи вирустун белгилерин жашырган ажарандар өз эсебинен дарыланат. Абакта жаткан Атамбаевдин абалы оор. Дүйнөлүк карантинди 2 жылга созуу зарылдыгы жаралышы ыктымал. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргыз Республикасындагы Кытай Эл Республикасынын ишкерлеринин ассоциациясы аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө гуманитардык жардам берди. Аны кабыл алуу иш-чарасына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппарат жетекчиси министр Самат Кылжиев, ошондой эле Кыргызстандагы Кытай Эл Республикасынын элчилигинин кызматкерлери катышты. Самат Кылжиев өкмөттүн атынан ыраазычылык билдирди. Кыргызстандагы Кытай ишкерлеринин ассоциациясы 50 килограммдык 550 капун, 5,5 тонна шекер жана 5500 литр суу май алынган. Азык-түлүктү муктаж жарандарга таратуу үчүн жардам штабына өткөрүп берилди. Бул гуманитардык жардам Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларында калктын аярлуу катмарына таркатылат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан Кытай Эл Республикасынын жарандары буга чейин Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарындагы ооруканаларда иштеп жаткан медицина кызматкерлерине 600 даана коргоочу кийим берген. Орусиянын Москва шаарында миңдеген мекендештерибиз Кыргызстанга келе албай жатканын айтышууда. Алардын айрымдары бүгүн президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Биздин редакцияга кайрылышкан Алибай уулу Бактыбек, Альфинур Алиева аттуу мекендештерибиз азыркы тапта Москвада жашаган кыргыздар иштебей акчасы жок, батирин төлөй алышпай, айрымдары көчөдө калып, кээ бирлери жегенге азык-түлүк жок, ачка олтурарын айтып, өкмөткө үндөрүн жеткирип берүүнү суранышты. Алар өз кайрылуусунда президенттен Москвада эмгектенишкен кыргыз жарандарын Кыргызстанга кайтарууга мүмкүнчүлүк түзүп берүүнү талап кылышты. Ош шаарында 18 марттан 14 апрелге чейин Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмеси тарабынан 400дөн ашуун объект жана 1297 подъезд дезинфекцияланган. Бул иштердин аткарылышына жалпысынан 714.290 сом акча каражаты сарпталды. Мындан сырткары аталган коомдук бирикме 10 күндүн ичинде жардамга муктаж 777 үй-бүлөгө гуманитардык жардам азык-түлүк пакетин таратты. Ар бир баштыктын орточо суммасы 700 сомду түзөт. Ошондой эле бирикменин атынан Ош шаардык мэриясына $5000 акчалай колдоо көрсөтүлдү. Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмеси өлкө ичиндеги коронавирус менен күрөшүүгө 1,5 миллион сомдон ашыгыраак акча каражатын сарптады. Жумшалган каражаттан сырткары 30 күндүк акысыз ыктыярдуу кызмат көрсөтүү бар. Эскерте кетсек, Кыргызстан жаштар ынтымагы коомдук бирикмеси 2018 жылы түптөлгөндөн тартып коомдук иштерге активдүү катышып, кайрымдуулук иштери менен алектенип келишет. Алар өлкөнүн 7 тубанында бар, жалпы мүчөлөрдүн саны 2000ден ашат. Эми тажи вирустун белгилерин жашырган ажарандар өз эсебинен дарыланат. Бул тууралуу 15 апрель күнү Ош шаарынын Ноокат жана Кара Суу райондорунун коменданты Малик Нурдинов онлайн брифингде билдирди. Эгер ооруну жашыргандар болсо, биз алардын бардыгын таап, обсервацияга жаткырабыз, бирок эми алар өз эсебинен дарыланат. Буга чейин жергиликтүү бийликтер жана дарыгерлер келип чектенүүлөр бар жогун текшерип көр деп сунушташты. Бирок айрымдары ооруну жашыра башташты. Алар билинбей калат деп ойлошкон. Алар биринчи кезекте өздөрүнө зыян келтирет, андан кийин кошунасына, тааныштарына зыян келтирет. Жыйынтыгында аягы жаман болуп өтүшү мүмкүн деп билдирди комендант. Ошондой эле ооруну жашырып, башкаларга дагы вирусту жуктура турган адамдар болсо, аларга карата кылмыш иш козголоорун белгиледи. Булак Кыргыз Тудей KG. Жардам штабына жергиликтүү өндүрүүчүлөрдөн 26 тоннадан ашык азык-түлүк келди. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Ага ылайык берилген азык-түлүктөрдүн ичинен un, күрүч, гречка, макарон, шекер, суу май, картошка жана башка тамак аш азыктары бар. Мунун баары өлкөнүн ар кайсы аймактарындагы муктаж адамдарга таратуу үчүн бөлүштүрүлгөн. 1227 ыкчам байланышына жана 1227.түндүк.kg порталына республиканын муктаж жарандарынан билдирүүлөр келип түшүүдө. Бүгүнкү күндө 144.430 үй-бүлө жардам алды деп айтылат маалыматта. Эске сала кетсек, Кыргызстанда аз камсыз болгон тамак ашы жок калган жарандарга көмөк көрсөтүү үчүн жардам штабы түзүлгөн. Жардамга муктаж жарандар 1227 кыска номерине чалса болот. Мындан сырткары биз барбыз Telegram каналы, Жардам бери мобилдик тиркемеси жана Facebook тармагындагы жардам штабы группасына билдирүү калтыра алышат.
Алмазбек Атамбаевдин кайрадан кан басымы көтөрүлдү. Ал азыр дарыгерлердин көзөмөлүндө. Бул тууралуу 24 KG агенттигине анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Атамбаев медициналык толук текшерүүдөн өтүшү керек, бирок УКМКнын тергөө изоляторундагы шартта алар муну камсыз кыла алышпайт. Андыктан анын клиникага жөнөтүлүшүн суранабыз. Азыр кан басымы дайыма өзгөрүп турат. Ага кошумча Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишинин соту 21 апрелге белгиленип, Кой Таштагы окуялар боюнча соттук отурумдун датасы аныктала элек, деди адвокат. Белгилей кетсек, өлкөдө өзгөчө абал кырдаал киргизилгендигине байланыштуу бардык соттор иш токтоткон. Булак Назарневс KG. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба мамлекеттик агенттиги таласка жарадар болуп, кийин Бишкекке алынып келинген бала Элбирсти колдоо үчүн атайын эсебинен 50 000 сом бөлдү. Бул тууралуу аталган агенттиктен кабарлашты. Маалыматка ылайык, жабар сатуу Элбирске делген каражат БГН фондуна которулду. Эске салсак, жырткычты Талас облусунан Бишкекке 10 январда алып келишкен. Рентген анын денесинен башынан чачма окторду тапкан. Ал Борбор калаага жеткирилгенден кийин ветеринарлар операция кылышкан. Анда жырткычтын оң көзү мурдараак эле соолуп анық болгон. Ал эми экинчи көзү адамдар кол салганда жабыркаган. Жаныбар Бишкек шаарына жеткирилери менен БГН коомдук фондунун камкордугуна алынып, ага Жабарс деген ысым ыйгарышкан. Кийинчерээк жаныбарга операция жасалып, бир көзү такыр көрбөй калганы белгилүү болгон. Ал эми аны аткан киши дагы деле табыла элек. Жогорку кеңештин депутаты Махабат Мавлянова милиция кызматкерлери жаш кыздарды кармап, видеого тартып чыгарганга укугу барбы деп суроо салды биринчи вице-премьер Кубатбек Бороновго. Коменданттык саатта тартип бузгандар боюнча атайын мыйзамда каралган жолу бар. Ал эми видеого тартып чыгарган боюнча маалымат жок экен. Тактап туруп айтайынчы деп жооп берди Боронов. Депутат Мавлянова тартип бузгандарды видеого тартып чыгаруу бул милиция кызматкерлеринин кыздарга кысым көрсөткөнү деп эсептейт. Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин эмгегин баалаймын. Бирок эл баары көрүп турат. Кечээки видео боюнча айтсам, кысым көрсөтүүнүн белгилери болуп жатат. Чыпалактай болгон кыздарга 3-4 милиция кызматкери артынан түшүп жатат. Ал кыздардын нервинин бузулушуна алып барат. Жанагыдай сөздөрдү айттырып, анан жаздырганы туура эмес. Ошолорго бир чара колдонулса, деди Махабат Мавлянова. Эске салсак, өзгөчө абал маалында көчөдөн кармалган кыздардын катышуусунда интернет тармагында 2 видео ролик жайылды. Анда жаш кыздар милиция кызматкерлерине орой мамиле жасап, ооз калгыс сөздөр менен сөккөнү дагы болду. 2 видео тең милиция кызматкерлери тарабынан тартылганы болушу мүмкүн. Кыргызстанда өзгөчө абал режими 30 апрелге чейин узартылгандыктан Рамазан айында таравих намазы үйдөн окулат. Бул тууралуу Кыргызстандын муфтии Максатбек Ажы Токтомушев 15 апрелде видео кайрылуусунда айтты. Абал турукташканга чейин таравих намазын үйдөн окуйбуз. Жума намаздын ордуна бешим намазын 5 убак намазды үйдө окуп жаткандан кийин таравих намазын да үйдө бала чака менен окуп турабыз, деди Максатбек Ажы Токтомушев. Муфтий андан тышкары коронавируска байланыштуу кырдаалдан морозо кармагандар ооз ачууну да үйдөн кылаарын кошумчалады. Айрым маалыматтар боюнча быйыл Рамазан айынын башталышы 24 апрелге туура келет. Таравих намазы Рамазан айында гана куптан намазынан кийин 20 ирет окулуучу сүннөт намаз болуп эсептелет. Таравих намазын жаамат менен окуш керек. Бул намазды жеке өз алдынча окуса да болот. Бирок жаамат менен окуу максатка ылайык деп эсептелет. Коронавирус коркунучунан улам 17 марттан тартып өлкөдө жума намазын мечиттерде жаамат менен окууга тыюу салынган. Дүйнөлүк карантинди 2 жылга созуу зарылдыгы жаралышы ыктымал. Бул тууралуу Гарвардтын эпидемиологдору билдиргенин Science басылмасы жазды. Илим пооздор пандемияны көзөмөлгө алуу үчүн бир жолку карантин жетишсиз деген жыйынтыкка келишкен. Алар коронавирустун экинчи этабы азыркыдан да коркунучтуу болушу мүмкүн деп божомолдошту. Эгер коронавируска вакцина жасалып же аны дарылоонун эффективдүү ыкмасы табылбаса, 2025 жылы коронавирус пандемиясы кайрадан кайталанышы ыктымал. Гарвардтын эпидемиология бөлүмүнүн профессору Марк Липсичтин айтымында, адамдардын көбү вируска туруштук бере албагандыктан вирус өлбөйт, тарай берет. Азырынча калктын көпчүлүк бөлүгү вируска туруштук бере албайт, балким массалык иммунитет бардыр. Азырынча ал тууралуу билбейбиз, деген ал. Макалада жазылгандай, эгер дарылоонун жаңы ыкмалары чыгып, эмдөө башталса, азыркыдай бекем тартип жеңилдеши ыктымал. Бирок мындай шарттардын жоктугунан тартипти дарыгерлердин аралыкты сактоо боюнча айткандарын аткара туруу керек болот деп жазган авторлор. Басылманын маалыматына ылайык, окумуштуулар коронавирустан айыккан адамдын иммунитети канча убакытка чейин сакталаарын али аныктай элек. Эгер ал туруктуу болсо, COVID-19 5 жылдан кийин жоголушу ыктымал. Эгер адамдарда иммунитет 1 жылга чейин эле сакталса, анда вирус жыл сайын эле келе бериши мүмкүн.